Саламатсыздарбы, урматтуу Акча бар порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз шаарыбыздын бириндеги эт саткан базардабыз. Акыркы күндөр баарыбызга маалым болгондой эле эттин баалары бир топ кымбаттап кетти. Добрый день. Здравствуйте. Можно цену на мясо? Говядина сколько стоит сейчас килограмм? Стейки вот 430, Ага, ребра 400, ага. вырезка 530. Вырезка 530 Да, килограмм, да? Да, 450 фарш нежирный Ага. и 380 жирный фарш. Они сильно, да, подорожали? Со времен карантина на 100 сом подорожало. На 100 сом, да, подорожало? Да. А клиент также покупает или уже мало? Мало покупают. Мало, да, Потому что покупают? не все могут позволить купить. А, В основном берут суп-наборы на бульончики. а, это дешевле, да, Дешевле обойдется? обходится, Мына мындай шорпо үчүн сөөктөр суп набору деп коет да орусча. Булар арзаныраак түшөт экен дагы. Килограммы 180-200 сомдун тегерегинде болот экен. Мурун 1000 сомго 3 килограмм алышты, азыр 2 килограмм алып атат. Кардардын баардыгы нааразы болот азыр. Эт кымбаттап, карапайым элге кыйнала болот да. Жылкынын эттери канчадан болот? 370, 380. Кымбаттады жылкынын эттери? Жак, ушундай. А эмнеге? Эмнеси? Өзү биз. Кечекилер 360. Бир күн мурункулар 360тан, а свежийлар 370тен. 370. Чучуктун баалары 500 сомдон деп буга чейин маалымдаган болчу. Эми эттин баалары, жылкыга болгон эттин бааларында андай деле өзгөрүүлөр болгон эмес. Анын себебин сатуучу өзүбүз коюп сатабыз дегенен түшүндүрүшү да. Жанатан бери сатып алуучу көрө элекпиз базардын ичинде. Азыр сатып алуучулардан дагы алууга. Кардар келип атабы экен клиенттер? Жок, кырдар эртеден бери саткан жокмун азыр. Канчада ачылдыңыз? Базарбы? Эй. Базар саат 7-де ачылган. 7ден бери соода болуп элек, Бир 2 киши гана саттым болгону. Мурун бир күн эт кымбаттай электе. Бир күндө канча сомго чейин эт сатчу элеңиз же канча көлөмдө сатчу элеңиз? Мурда эт кымбаттай электе 150-170 килограммда сатчумун. Азыр 90-80 килограмм сатып калдым. Эт кымбаттап кеткен да, элдерде акча жок болот. Базарга келгендер эт алышат, бирок азыраак алышат да. Мурдага караганда. 100 эсеге кымбаттап кетпеди. 100 сомго кымбаттап кетти. Сиз сатуучусуңуз, 2 жыл мага эң шактар мекта иштейм. Ошол элдер деле эт албай калды. Элдин баягы караганда соода аз болду. Карапайым эл бакчы эт да жыйылбай калды. Мурун На, бир сооданың күндө канча сатчу элеңиздер? Азыр канча Бир күндө сатып бир атасыз? туша ушундайдан сатылчу да, азыр жарым туша Бир эт. туша? Ал эмне Бир үчүн? уюн эти. Бир күндө сатчусуздар, Бир күндө бир адам сатып бүтчү, бул бир месте адам тургандар А, бирөө сатып бүтчү. Аха. Азыр жарымын да сатып бүтө албай, автотактар калып, бүт кыланча кирип, эртесин арзан түшүп. Короче, мындай бир эле мынтип жаап келатышат элдер деле. Булар эмне? Кайднеттер. Кайднеттер. Канчада болот килограмм? Кайднеттер бул жакшы жерлери сыйлуулар 420дан. Моюна 330тан моюн калбай калды. Эң арзан болсо 330тан 420га чейин. Кол эттери бар, мындай суп эттери 380 сомдон. 380 сом. Мурун канчадан кымбаттап элек? Мисалы былтыркы менен салыштырмалуу былтыр эң жакшысы деген 320 сом болчу. Эң кымбаты могулар 320дан болчу. Булар аз канчадан дедиз? Азыр 420дан. 400 сомго кымбаттап 100 сомго кымбаттап. Жана Өзбекстандын границасын ачышып булар этти бүт эле Өзбекстанга ташып атпайбы? Анан элдин баары Өзбекстандын покупательдери биякта областтарга, райондорго келип өздөрү кыдырып алышып атат. Бүт жол берип койгондорлоргочу. Анан элдерге кымбаттап келип атат биякачы. Булар бираз эле тыйын кошушат үстүнөчү. Өткөндө биз собрание кылып да эттин баасын көтөргүлө деп сүйлөшкөнбүз. Бирок все равно айла жокту булар. Каяктан жыйын кылдыңыз эле? Ким болуп иштейсиз? Мен базардын администратору болуп иштейм. Ошо базардын администраторусу. Аты жөнүңүз ким? Жанибек Сабирович.